Allah Taala deydi, her bir жоопкерчилик берген адамды кыяматта сөзсүз түрдө сурайт дейт. Эркек үй бүлө кургандан кийин ошол үй бүлө сөзсүз түрдө жооп берет. Аялга намаз окуп атабы жокпу? Аял жолдук салынып атабы жокпу? Аял киши мусулманча жүрүп атабы жокпу? Жашоосу адалбы жокпу? Ага күйөөсү жооп берет. Кыяматка барганда бир аял 4 кишинин жакасына асылат. Биринчиси атасына. Ата эмне үчүн үйрөткөн жоксуң деген суроону аял киши коет атасына дейт. Экинчи күйөөсүнө, үчүнчү бир тууган агайынысына, төртүнчүсү эркек баласына дейт. Төртөө сөзсүз түрдө ошол аял кишилерге тамак аш таап берүүгө, алардын тарбиясына сөзсүз түрдө милдеттүү болот. Үйдө кирди жууп, тамак бышырып жүргөн менен сабакка барбаса, билбесе, укпаса, динден кабары жок болсо, кыяматта эркектер жооп берет дейт. Ошондой эле аял киши дагы жооп берет. Ошол эркек таап берген тамак ашты туура үнөмдө пайдаланып атабы? Ошол үйдөгү балдарга туура тарбияны берип атабы?